Ağımdan kaynap kaldı, ha? Ay, senin atasını sökpüğün bu dünyada kişi kaldı bu ya. Hem ne? Apey, koyduk dese, bu çinde algan go, men jenele tamaşalap koydum ay kesin. Durayın kankıldak kancık. Karşı kızın kancık dil andasan da döğütüne kankıldak koyup durmayı ya. Кыргыз эл артисти Дүйшөн Байдобөтов 69 жаш курагында мезгилсиз дүйнө салды. Жакындарынын айтымында 3 жыл мурун актердун улуу баласы каза болуп калган. Ошондон улам ал инсульт алып, оору менен алышып жүргөн. Маалым болгондой ал 7-июль күнү тууганын акыркы сапарга узатуу зыйнатына барууга камынып, эшикке чыкканда эс учун жоготкон. Тез жардам келип, бирок кеч болуп калганын айтышкан. Бир тууган агам каза болгон. Менден 3 жаш улуу. Ошондон кийин ооруп калды, инсульт болуп. Ага чейин кант диабети менен ооручу. Аны ооруганына карабай иштеп, тынбай өзү өмүр бою иштеп жүргөн адам болчу ушундай. Жумушту биринчи орунга койчу. Түнчүндө 3-тө 4-тө келсе да эртең менен 7-ге радиого барышым керек деп жөнөп калчу эртең менен радиого. Ушу баягы саат минута менен жүргөн киши болчу. Өмүр бою эмгектенди. Ушу 3 жыл ооруду, анан 10 күн мурун ооруканадан чыгардык. Оорукта дагы кичине канты көтөрүлүп кетти. Кан доктор айтты, анан жүрөгү да оору экен деп. Салтысында дарыларын алып кечинде бардык. Жолдошум экөөбүз, атам, апам экөө жашайт, карындашымчы. Анан дарыларды алып алып, жазып көрсөтүп, момундай ичесиңер, момундай деп бир сыйра ичирип, тамагын жасап берип. Анан эртеси күнү бир жеңем өтүп кетти, ошол жерге барабыз дегенбиз. Анан эртеси менен келип 8-де. Келсем жаңы ойгонуптур. Тамагын бердик. Уколун сайдым. Инсулин. Дарысын бердим. Курсагын тойгузуп кийиндирип эшиктен чыкканда анан эшиктин алдынан кетти да. Шешиндик эшиктин алдынан кетти. Үйдөн алыс кетти. Өзүмдүн колуман кетти. Ушул кетпей балам барбай эле коюнчу, мен үйгө кайра кеттик деди. Бир тепки чылдый түшкөнбүз. Бир кабат. Кайра үйгө келип эле ушу эшиктин алдынан эле буту тармабай калды, калтырап титиреп. 30 мүнөт. Калтырап титиреп, үйгө ушу көтөрүп киргизип, жаткызып. Доктор чакырдык. 30 мүнөт. Карындашым экөөбүз баягы жүрөккө массаж кылып, оозунан үйлөп, жүрөгүн жандандырайык деп мен ушу жүрөк деп эле ойлодум. Башта бети кызарып кетти, кичине болду. Ушу пульсу кичине начарлап, эме болуп. Жарым сааттан кийин тез жардам келди. Алар текшерип, уколун да сайып, алар дагы анан жок болбойт деди. Ошондой. Дүйшөн Байдобөтов 1949-жылы 5-январда төрөлгөн. Ал 28 жашында Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти болсо, 10 жылдан кийин Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын алган. Ал мектепти аяктагандан кийин жубайы Кенже Исмановага үйлөнүп, 2 уул, 1 кыздуу болушкан. Актер Мен Тяньшань тасмасында Ильяздын, Акбаранын көз жашында Базарбайдын ролун аткарып, элдин жүрөгүндө сакталып калган. Мындан тышкары театр сахнасында 100гө чукул спектакльде роль жараткан. İlyas, Kete ver çanını. men çoğun emesmin, kızmın. Kızmın? Kandayçı? Suluğusun bu? Senesin qarap gör. Kayda jirdin? Menin bir yerde ekenimdi kaydan bildin? Дүйшөн Байдобөтовду акыркы сапарга узатуу зыйнатында жакындары сөз сүйлөп эскеришти. Аны жакындан билип тааныгандар адамдык сапаттарын жогору баалап, жараткан образдарын ийине жеткире аткарган залкар актер катары эстеринде калгандарын айтышты. Кыргыз эли абдан чоң жоготкуга учурап отурат. Арабыздан Кыргыз театрынын мэтри, акыркы магикандардын бири, көрүнүктүү актер, адамгерчилиги жогору агабыз Дүйшөн Байдобөтов акыркы сапарга узатып жатабыз. Мен биринчи кезекте Дүйшөн агабыздын үй бүлөсүнө, жакын туугандарына көңүл айтуу менен аза кайгысын бөлүшөм. Президентибиз Сооронбай Шарипович Дүйшөн агабызды
Ош драма театрынан бери билерин, өтө сыйларын, анын мезгилсиз дүйнөдөн өткөндүгүн өтө кайгыруу менен кабыл алгандыгын сиздерге айтууну өтүндү. Дүшөн агабыз кыргыз театрында, киносунда мыкты ролдорду, улуттук образдарды жаратты. Ал биздин анын талантын сыйлаган адамдардын жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Дааналыгын адамдын дааналыгын, дайындыгын көргөндөн кийин билет экенсиң, адамдын данышмандыгын өлгөндөн кийин билет экенсиң. Азыр эстеп отурсам, Дүшөн ага эч бир убакта бир адамга бир катуу сөз айтпаптыр. Бир адамдын көңүлүн калтырбаптыр. Качан болсо Дүшөн ага көрсө, дайыма бизди сүрөп, дайыма бизге жөөк болуп, бизди таяп, бизди бир чоң эрдиктерге жетелеп жүрүптүр азыр ойлосом. Дүшөн ага өзүнүн элеси, өзүнүн каармандары менен али далай кыргыздын урпактарына бир үлгү болуп, далай ошол ойногон каармандары түбөлүк калып, биздин жаштарга, андан кийинки муунга жакшы ойлорго, бийиктиктерге, максаттарга жетелейт деген ойлоймун. Курманбекти, коммунист танабай бакасты танабайды, терөлгөлүктө бусулайды, жолугушуда алкоголик шейшени, бул Академ театры келгенде Ормонхан, Шабдан Баатыр, койчу не деген керемет образдар жараттың. Сен турмушуңда жөнөкөйлүгүң менен, элге күйүмдүүлүгүң менен, ошо менен элге эмгегиң сиңди. 30 жашыңда Кыргыз ССРнын эмгек сиңирген артист деген ардак намга ээ болдуң. 37 жашыңда Кыргыз ССРнын эл артист деген ардак намга ээ болдуң. Ушунун баары сенин талыкпай иштеген эмгегиң болчу, досум. Мына курсташтардын атынан, жарпы элдин атынан жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торку болсун. Дүшөн Байдабетовдун жакындары, маданият ишмерлери жана актёрдун талантын сыйлагандар сөз сүйлөгөндөн кийин жаназасы окулуп, сөөгү өзү туулуп өскөн ысык атадагы 3 эмчек айылына жерге берилди. Актёрдун жакындарына жана кесиптештерине, улуу инсандан айрылып аза күтүп турган кыргыз элине жалпы жамаатыбыздын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.